Ал ушу биз тыңдаган жаңы жыл аттуу чыгарманын автору, кыргыздын чыгармачылыгына өзүнүн салымын кошом деген дагы бир кыргыздын таланттуу уулу Акыл Азат уулу биздин студиябызга келип отурат. Акылбай, кутлантаңыз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Жалпы кыргыз калкын келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан баягы жаңы жылдык толкундоо кичинекей кезден бери кыялданып жүргөн кыялдар орундалып, өзүм жазган калемиме таандык жаңы жыл деген ырым жаңырып атат. Бул аябай маанай көтөрүлүп башкача сонун болуп атат да, сонун атмосфера болуп атат. Бул ушул чыгармага токтолуп кетсек, кандайча жаралып калды? Сөзү обонтен сизге таандык экен. Бул чыгарма негизи мен мектепте окуп жүргөн кезде баягы пианинону көрүп, ойноп көрүп, кызыгып көрүп, анан ошондой эле чымым бар экен. Негизи өзүм кичинекей кезимден ыр жазчумун. Мектепте окуп жүргөндө баягы бир куплет ыр жазып, аны мен Ислам деген досум бар эле 5 сомго сатат эле. Бир куплеттерди аны сатып алып экөөбүз компьютер ойночубуз. 2 куплеттер сатсак күнүнө иш жүрчү. Ким сатып алчу? Ошол жердеги балдар сатып алчу 8 мартка, 14 февралга дегенде. Сүйжөндө ырларды жазып калчумун. Негизи мындай калем менен жазчумун. Анан кийин музыка дүйнөсүнө келгенде баягы пианинону көрүп, баягы чымын деген нерсе болот экен да, ал өзү ойгонуп кете берет экен. Анан кетип анын эң алгачкы, эң биринчи жазган ырымдын бири болуп ушу жаңы жыл деген ырды жазгам. Бул жазылганына калп айтпасам бир 8-9 жылдын жүзү болду. Убакыт сааты келип, Кудайга шүгүр азыр бактысы эми ачылды дейсиз. Бактысы эми ачылды окшойт. Мен акылда ойлоп атам да, бизнесмен болуп кетсе болмок экен. Ошого деле шык бар экен. Чыгармачылыкка болгон мындай креативдүү кадам болсо керек, Кудай буйрса. Жаңы жыл деп өзүңүз айтып атпайсызбы, балалык күндө эстедик деп туруп. Өзүңүздүн бир эсте калган жаңы жыл тууралуу айтып бериңизчи. Мен мисалы үчүн эсимде, бир короздун маскасын кийип, көз айнеги болчу эле го жанагындай болгон. Ошонусун жоготуп алып аябай кейиген эсимде, бир 2-3 класс болсом керек. Ошол жаңы жыл нече эсимен чыкпайт. Мен жаңы жылды 1-2 класста окуп жүргөндө баягы агайым ырдайт деп кыргыз тилден берген агай Жумбайпак деген группа түзүп, гитаранын ордуна жана шыпыргыны алып, мен швабра менен солист болуп ырдап, ушинтип ырдаган баягы жаңы жылды тозуп бир башкача маанай менен тозуп алган күндөр болгон мектепте. Анан кийинчерээк мындай болуп кетти. Бала кездеги кыял демек азыр акырындап орундалып жатат десек болобу? Бала кездеги кыял орундалып атат. Негизи эле жашоодо ушундай го, кыялдар орундалат го. Бир гана баягы фейлиңди түз коюп, адам экендигин унутпаса Кудай таалам берерин унутпайт дейт. Андыктан мен ойлойм, баягы адам экендигибизди унутпасак, Кудай таалам баягы бала кезде кыялданган кыялдарды орундатып акырындап келатат окшойт. Сурашты билсек берет деңиз. Акылбай, сиз деген жөн эле мындай чыгармачылыкка капталдан эле келип калып, кокустан келип калган киши эмес экенсиз. Профессионалдуу, консерваторияны бүтүргөн, билимдүү мырзасыз. Анда кайсыл бөлүм бүттүңүз? Консерваторияны айта кетсем, мен окуган мугалимдердин списогу аябай бай. Анткени бүт эмгек сиңирген эл артисттерде, профессорлордо, доценттерде билим алдым. Эң алгачкы эле Кыргыз Республикасынын эмгек эл артисти профессор Улукмырза Полотов агайдан 2 жыл элдик ырдоо, народный пение деп коет, ошого факультетте сабак алдым. Андан баягы кызыгуу күчөп кетип, Дмитрий Хворостовский деген оперный ырчыларды угуп, опера ырдагым келип кетти. Опера бөлүмүнө бөлүнүп, Темирбек Алтымышевич деген агайдын Белканто школасында 2,5 жыл сабак алдым. Андан кийин баягы эстрада ырдап аткандарды көрүп, аларга кызыгып, дагы факультетке отуруйун деп аякка которулуп, аякта заслуженный артисттер, баягы эмгек сиңирген артисттер Рафаэль Сарлыков жана Эржан Мусин деген агайларда сабак алдым. Анан ушундай болуп келип калдык өзүнөн өзү эле. Шыпыргы демек кийин комуз тили чеккен жүргөнгөн турбайсызбы? Бирок негедир ошо комуз менен такыр тил табыша албай койдум. Канча аракет кылдым, ойногонго бирок болбой. Тармак токту, ушу хореография эле калып кетиптир. Хореография эле калып калды. Буюрса бирок жакында аны да баштайлы деп атабыз, жаңы жылдан кийин. Жакшы, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп коет эмеспи? Опера деп калдыңыз, операдан акапелла өзүңүз ырдап бербейсизби? Операдан ырдап берейин, макул, бирок баягы операнын өзүн ырдасам эл түшүнбөй калат го. Романстардан ырдап берейин, Сизге жакын. Гори, гори, моя звезда, звезда любви заветная, ты у меня одна заветная, гори, сияй, моя звезда, ты у меня одна заветная.
заветная, гори, сияй, моя звезда. Баракелде, азаматсыз. Биз алдыда Чыңгыз экөөбүз көрүүчүлөр менен WhatsApp аркылуу бактылуу болуш үчүн оңой деп, бактылуу болуу оңой деген темада талкуу жүргүздүк элек. Сиз кандай карайсыз? Негизи бактылуу болуш үчүн көп эмгек кылыш керекпи же бактылуулукту башка нерседен да тапсак болобу? Мен ойлойм, бактылуу болуш үчүн көп деле нерсенин кереги жок го. Ата энең жаныңда өзүңдүн баягы сүйүктүү жарың, ден соолугуң, кичинекей чүрпөң болсо, ошол эле бактылуулукка эң жетиштүү ошого дейм да. Калган нерселер баягы акча табыш керек, иштеш керек деген бул жашоонун жанагы орусча айтканда потребность деп коет го, керектөөчүсү экен. Бактылуу болуш үчүн мен үчүн аябай деле көп нерсенин кереги жок. Жакындарыңдын жылмаюусу сен үчүн кубанып бактылуу болгону мен үчүн бул чоң бактылуу. Баракелде, биз да сизге кошулабыз. Акыл Азат уулу, уруксат болсо мында сахнага чакыралым. Баарыбызга маанай тартуулап, бир жакшы чыгарма аткарып берүүңүздү сурайбыз. Кышкы махабат деген чыгарма экен. Биздин азыр сырттагы аба ырайыбызга деле куп жарашчудай. Ооба. Каймакка куймак куйгандай. Сөзү Жунус Асандыкы, обону Мамбет Жума, Мамбет Акындык экен. Ай бетин тосуп булуттар, асмандан чады тунуккар. Урматың артык жан элеңи, унутсаң мейлиң унуткар. Урматың артык жан элеңи, унутсаң мейлиң унуткар. Жылгалар карга көмүлдү, жылдызым болуп көрүндү. Бар кечип жалгыз баратам, кантейин оттой көңүлдү. Бар кечип жалгыз баратам, кантейин оттой көңүлдү. Аскада калың кар жатат, арманда кыштын таң атат. Жалының чачпай сен маған, ей, жаштык кез өтүп баратат. Жалының чачпай сен маған, ей, жаштык кез өтүп баратат. Баракелде. Чарбанчылык каалайбыз, таңдыр. Жаштык кез өтүп баратканы менен карылыкты эч ким каалабайт, бирок көп жашоонун бир эле ыкмасы ошол дейт го. Ошол карылыкка жеткенди баарыбызга буйрусун.